доллар берсе дагы Чубак ажеке менен 3 күн чогуу жашаган киши калмастырбайт эле. Ошондо Чубак ажекебиз көп нерселерди сүйлөштүк, сырдаштык, жаштык менен боштук бириксе проблема. Ошон үчүн китепти көбүрөөк окуйлу. Эгерде башыңдагы жолуңду бутуңа пайто кылып ороп алсаң, бул зулумдук. Бутуңдагы носкиңди башыңа допу кылып кийип алсаң, бул зулумдук. Кудай кааласа бизде баш бар, 2 кол бар, бут бар. Алардын 4 колу, 7 буту жок. Бизде эле адамдар. Болгондо аракет керек, эмгек керек, рахат керек. Башыңда акылың барбы деген суроого ооба деп жооп бергенде болот. Ассаламу алейкум. Ар бир нерсеге байланган. Жайдын күнү ат арканда айт элем, ал жипке байланчу эле. Күрмө деп чоңотан үйрөткөн, ошону менен торпокту байлайт элем, ал да жипке байланчу. Жакшылык, немат, береке, шүгүргө байланган дейт. Аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнгө шүгүр. Кайра пандемиядан кийин баштардын жүрөктөрүн бириктирип атканына шүгүр. Жакшы инсандар менен, жакшы адамдар менен жүздөшүп, көздөшүп атканга шүгүр. Чексиз шүгүрлөрдү айталы. Канчалык шүгүр айтсак жараткан берген жакшылыгын дагы көбөйтүп бер, эгерде шүгүр айтпай койсок, анда берген нематтарын кайтарып алат. Ошон үчүн аманчылыкта, тынччылыкта жараткан бизди кайрадан жолуктурганына чексиз шүгүрлөрдү айтам. VIP эмес, жалаң алтынга жалатылган, күн сайын $50,000 төлөй турган бөлмени алып берсе дагы, ошого жашагандыгым үчүн мага $100,000 же $1,000,000 берсе дагы Чубак ажеке менен 3 күн чогуу жашаган киши калмастырбайт эле. Жаман оюмду ойлоп турмун, мен Чубак ажекеге кызмат кылам, кепишин түздөп берем, чапанын жаап коем, тескерисинче болду го. Аябай реакциясы тез кишкен дал, сүйлөгөндө деле бат, ойлонгондо деле бат, жобу деле бат, китеп окушу деле бат, кыймылы деле бат экен. Мен тургучакты бут кийимин түздөп коет. Жатып барасам, үстүмө одеялды жаап коет. Одеял деген биздин чоң энелерибиз, биздин жеңелерибиз кайнатам ал деп коет. Анткени менин чоң атамдын аты Ади болгон да. Бизде билесиңерби, дайыма тергеп сүйлөйт эмеспи? Одеял десе бир жолу чоң атам таарынып калыптыр. Ади анан ал деп эле койбойсуңар деп чыгып кеткен экен. Ошондон баштап кайнатам ал, кайнатам ал. Бир жолу бирөө бир кийим келип келсе, муну кийимдин аты деп кайнатам Дас деп аталат дейт. Нарында дейт бир 60 киши бар экен, келиндери 2-30 деп тергейт экен. Бул жерде биздин кыздар Исхак Разак тарбияланган ушундай энелер болгон. Пайгамбар алейхиссалам тарбияланган ушундай энелер болгон. Манас атабызды Чубак ажекебиз тарбияланган ушундай энелер болгон. Ушул энелерибиз бар болсун, жараткан жары болсун. Зулумдук деген эмне экенин айтып берейинби? Бир нерсени өз ордунда колдонбосоң, ошол зулумдук экен. Эгерде башыңдагы жолуңду бутуңа пайто кылып ороп алсаң, бул зулумдук. Бутуңдагы носкиңди башыңа допу кылып кийип алсаң, бул зулумдук. Сен аялды сүйгөн алдың, укум тукумуңду уланткан алдың, көңүлүң көтөргөн алдың. Байкуш аял үйлөнгөнгө чейин 2 нерседен жылайт экен. Биринчиси мугалимдерден, устаттардан. Ант мын, антпе мынтпе. Анан начальниктен тажайт экен. Атасы менен апасы начальник да, ант мын, антпе мынтпе, бул туура эмес. Анан эрге тийип бир жыргап жашайын деген да. Эрге тийсем, начальниктен да кутулам, мугалимден да кутулам деп барса күйөөсү 2 тең болот экен. Ант мын, бул туура эмес деп. Ошон үчүн аял эгерде ханышы болсо, сен падыша болосуң. Аялың күн болса, сен кул болосуң. Ким аялды 2 сорт кылса, аяланы 7 сорт кылып коет. Ошон үчүн аялды аял деп алып туруп, кухняда күн кыла берсе, ага да зулумдук болот. Китепти окуйм деп алдың, китептин орду текчеде эмес, китептин орду колдо. Күн сайын окуп туруш керек, ачып туруш керек. Элестетип көр, сени бирөө үйүнө апарып алды дагы 30 күн такыр бетиңе карабай койду, сүйлөшпөй койду, сен өзүңдү кор сезесиң. Байкуш китептер 15 жылдан бери турат, 30 жылдан бери турат. Мен ачып койчу деп жалдырап турат. Бүгүн баргыла да китепти ачкыла, окуй баштагыла. Китеп эле окутуп алса, көп маселе өзүнө өзү чечилет. Анткени жаштарыбыз китеп окубай калды дегендин чындыгы дагы бар. Жаштык менен боштук бириксе проблема. Ошон үчүн китепти көбүрөөк окуйлу. Мен Чубак ажеке жөнүндө эмне айтып атам? Ошондо Чубак ажекебиз көп нерселерди сүйлөштүк, сырдаштык. Китеп эле окуй берет экен, китеп эле окуй берет экен. Чыгып кетип аткан болот, мен бул жака барып китеп издеп келейинчи, бул жака барып китеп издеп келейинчи. Бир күнү король бизди баягы бий бар го мекенин жанында. Ошого чыгарганга королдун уруксаты керек экен. Бизге уруксат берди. Максат ажеке көз келдик, Чубак ажеке жок. Китеп дүкөнгө кетип дагы кечип калды. Анан кийин бир күнү келгенден кийин ошол күнү менин кара кулжа кыздары деген ырымды бирөө клип кылып чыгарып коюптур.
Уктуңар беле Каракылжа кыздар деген өрдү. Мен Каракылжанын кыздарын албагыла деген бирөө жазып коюп тур да. Каракылжанын кыздарын алсаңар эртеге силерди башкаргыла. Проблема болот. Тозокто бу дүйнөдө күйөсүңөр деген сөздөр экен. Мен да Каракылжадамын, кыздарым Каракылжалык, карындашдарым Каракылжалык, апам Каракылжалык. Анан мен туура жазып койдум эле. Чындык менен кошо жашайт жалгандар, чындыгында ар башкача жандар бар. Каракылжа кыздын алба дегенде айтса керек сүйүп жетпей калгандар. Каракылжа кызы Гүлү Бийиктин, Каракылжа кызы Шамы Бийликтин үйлөнүүгө тоонун чүрөктөрүнө духу жетпейт, анча мынча жигиттин. Сөздө бүттү, айтпай мени калганын, акылым бар, аңдап алдын ар жагын. Каракылжа кыздарына дух жетпей, өзүм болсо кара судан алгам. Мен неге айтам, чуага жеге бір күнүгө бир мал Фейсбукта карап коет экен. Карап атса, мен ошол ырымды окуп атам. Чуага жегенин телефонунда мындай карап туруп, сиз чыгып калдыңыз го дейт. Акырын барып кошо отурсам, Каракылжа кыздары деген клипке дүйнөдөгү эң сулуу кыздардын баардыгын кошуп коюптур. Арасында бирөө гана эсимде калыптыр, Элин Абай кыз да жүрөт. Чуага жеге карап туруп, ушул кыздардын баары Каракылжаданбы дейт. Жок десем, лайк кылып коюш деп лайк кылып туруп анан позицияны таштады. Мен уякта уялып турам. Залкардын кара. Чоочун аялдарды караш туура эмес. Ошондой клип кылыштын өзү деле жакшы эмес, бирок менин шагым сынбасын деп, менин көңүлүм көтөрүлсүн деп позиция кылып койгондо бир айтканда там берип койдум. Ошол күнү дагы бир клибим чыкты эле. Гитара менен ырдаган клибимди бирөө чыгарып коюптур, пластик дегенчи. Чуага жеке көрүп калбаса экен уялып атканмын, акыры айттым, чуага жеке кечирип коюңуз. Неме, клибимди бирөө чыгарып коюптур. Билечи, моюнда мага жакшылык кылып атат да. Алып кой десем болобу же айтпай эле коеюн десем, карап туруп, айтпай эле коебуз. Бир кезде сизди дааватчы дейт, ошондо кутулуп кетесиз. Деле ошол заман келди го, көрмөр. Кудайым өзү колдосун, өзү коргосун, өзү жолдосун. Дагы бирдекен айтайын, ошо менен бүтүрөйүн. Бир аю тоого туруп алыптыр дейт. Тоонун башында турат дейт. Алдыда байкуш коён чуркап баратса дейт. Коён десе, не десе, беркегин. Анараңдан зорго 3 саатта чыгып барыптыр чокуга. Чыгып барып, не болду десе, нас барбы деген экен. Анан коён ончук айтышып кетиптир, алдыга туруп, аю, не беркесең дептир. Эми семиз араңдан зорго тоголонуп, майпаңдар түшүп барса, нас жок деген экен. Ошон үчүн башыңда акылың барбы деген суроого ооба деп жооп бергенде болот. Жүрөгүңдө, рухуңда байлык барбы десе, ооба деп жооп бергенде болот. Байлык колдун кири, бийлик колдун кири, бирок рухтун, акылдын байлыгы сеники. Кеме чөгүп кетсе сен менен эмне кылса дейт, ошол сеники дейт. Кеме чөгүп кетсе алтынды куткарам дебейсиң. Кеме чөгүп баратса кийимиңди куткарам дебейсиң. Шубаңды, долларыңды, евроңду куткарам дебейсиң. Алтын башым аман болсун деп жылаңа чекиресиң. Судан чыккандан кийин сен менен эмне кылат? Башыңда акылың калат, жүрөгүңдө иманың калат, ден соолугуң калат, аманчылыгың калат. Ошол бакыт, ошол береке. Ошон үчүн Кудайым бизге аманчылык берсин, тынччылык берсин, башыбызга акыл берсин. Акыл менен дүйнөдө куралы жок, дүйнөдө кемдердин баардыгын жеңели. Бир учур келсин, япондор бизге суктансын. Бир учур келсин, америкалыктар тажрыйба үйрөнүш үчүн Кыргызстанга келсин. Бир учур келсин, Кытайлар бизден инвестиция алсын. Бир учур келсин, Россия бизден грант күтсүн. Бир учур келсин, Германия бизден жардам күтсүн. Бир учур келсин, Англия бизден технологиялык ноу-хау үйрөнөбүз деп адамдарын жиберсин. Кудай кааласа бизде баш бар, 2 кол бар, бут бар. Алардын 4 колу, 7 буту жок. Бизде эле адамдар. Болгону аракет керек, эмгек керек, рахат керек. Эң башкысы мээнет керек. Топурак бойдон азыр келип отуруп жайып алып сатып атсам, келгиле, топурак алгыла десем, не дейтмеңер? Министрликтен кеткенден деп койсоң, турам. Бирок топурактар жасалган кирпичти алып келип сатсам, үй курам дегендер сатылат. Ал деле топурак, бул деле топурак. Болгону бул кирпич. Кирпичтин айырмасы мээнетте. Топуракка бир аз мээнет кылдың, кирпич болуп калды. Ошон үчүн адам кылам десең, мээнет кыл. Адам болом десең, мээнет кыл. Кыргызстанды өнүктүрөм десең, мээнет кыл. Кыргызстанды кыргыздардан башка, кыргызстандыктардан башка, кыргызстанды Дунган, орус, татарлардан башка эч ким өнүктүрбөйт. Анткени Кыргызстан бизге керек.
Ошон үчүн бирибизге күйөлү, бирибизди сөөлү, жаратканым колдосун, коргосун, жолдосун. Эки дүйнө даражабыз бийик болсун. Бүгүнкү иш-чарага келгендердин баардыгын ар бир кадамына жаратканым чексиз жоопторду берсин. Ушул иш-чарага себеп болгондорду, бара болуп келгендердин баардыгын Алла Таала эки дүйнө бактылуу кылсын. Кыргызстаным бар болсун. Жаратканым жар болсун. Көкүрөктөн намыс менен ат болсун. Биздин мээнеттер менен чөйдөрүбүз шаар болсун. Мөбөлү чөйдөр болсун. Ак чапкандай болду.